Саламатсыздарбы, урматтуу бир туугандар. Кудай атабыздын ырайымы жана тынчтыгы сиздер менен болсун. Бүгүн биз сиздер менен 2 Корунтуктар 8 жана 9 бөлүмдөрдөн курмандык кызматы, тагыраак айтканда машаякчынын курмандык кызматы деген теманы карайбыз. Эмне үчүн машаякчынын курмандык кызматына ушунча 2 чоң бөлүм арналган? Себеби бул кызмат абдан маанилүү кызмат. Бул бөлүмдөрдөн биз ишенген ар бир адам курмандык кызматына кандай мамиле кылышы керектиги, курмандык кызматына кантип катышыш керектиги тууралуу көптөгөн принциптерди көрөбүз. Бул бөлүмдөрдө курмандык кызматы же болбосо берүү, жардам берүү кызматы жөнүндө Кудайдын сөзү маанилүү принциптерди жана ошол принциптерди биз аткарсак, Кудай өзү бизге маанилүү убадаларды берет. Бул 2 чоң бөлүмдү толук окуп чыкканга биздин убактыбыз жетпейт. Ошондуктан мен кээ бир үзүндүлөрдү окуп чыгып, аларды түшүндүрүп берейин. 2 Корунтуктар 8 бөлүм 1 аяттан 5 аятка чейин элчи Павыл курмандык кызматында македониялык жыйындарды мактап, аларды үлгү кылып көрсөтөт. 2 аяттан баштап, баштарына оор сыноолор келгенине карабастан, алардын кубанычы чоң. Өтө жакырдыгына карабастан, алар өтө берешен. Анткени мен алардын чын көңүлдөн, колдорунан келишинче атыгүл ашыра беришкенине күбөмүн. Ыйыктарга кызмат кылууга кошкон салымдарын кабыл алышыбызды алар бизден көптөн көп өтүнүштү. Алар биз күткөндөн да артык кылышты. Алар өздөрүн Кудайга арнашты. Андан кийин Кудайдын эрки менен өздөрүн бизге арнашты дейт. Ыйык жазуудагы бул аяттардан биз абдан маанилүү чындыктарды, өзгөчө курмандык кызматына байланыштуу абдан керектүү сабактарды үйрөнө алабыз. Биз көбүнчө ар кандай сыноолорго, кыйынчылыктарга, өзгөчө материалдык жана финансылык жактан кыйынчылыктарга туш болгондо, Кудайга ондук курмандыктарды жана башка курмандыктарды бербей эле койсок болот деп ойлойбуз. Эми өзүм кыйналып жатсам, Кудай деле түшүнөт да деп бербей эле койсок болот деп ойлошубуз мүмкүн. Бирок бул аяттардан кыйынчылыктар, жокчулук бербей коюуга себеп же шылтоо эмес экенин көрдүк. 2 аятта баштарына оор сыноолор келгенине карабастан, алардын кубанычы чоң. Өтө жакырдыгына карабастан, алар өтө берешен дейт. Демек, македониялыктар оор сыноолорго дуушар болушкан. Ошол оор кыйынчылыктарга дуушар болгондо, алардын кубанычы жоголгон эмес, алар кубанычын жоготкон эмес. Өтө жакыр болгондоруна карабастан, берешен болгондугун токтотушкан эмес. Демек, оор сыноолор кубанычты жоготууга, өтө жакырдык же жокчулук берешен болбой коюуга шылтоо же себеп эмес. Андан ары элчи Павыл 3 аятта мындай дейт. Анткени мен алардын чын көңүлдөн, колдорунан келишинче атыгүл ашыра беришкенине күбөмүн. 4 аятта ыйыктарга кызмат кылууга кошкон салымдарын кабыл алышыбызды алар бизден көптөн көп өтүнүштү. 5 аятта алар биз күткөндөн да артык кылышты. Биз алардан ушуну күткөнбүз, бирок алар биз күткөндөн да артык кылышты дейт. Бул абдан таң калыштуу же абдан үлгүлүү мисал. Бирок алар кантип ушуну кыла алышкан? Кантип алар өтө жакырдыгына карабастан өтө берешен болушкан? Ушунчалык сыноолордо, жакырчылыкта жашап жаткан алар кантип чын көңүлдөн, колдорунан келишинче атыгүл ашыра бере алышкан? Мунун себеби эмнеде болгон? Мунун жообу 5 аятта жазылган. 5 аят мындай дейт. Алар биз күткөндөн да артык кылышты. Алгач өздөрүн Кудайга арнашты, андан кийин
Кудайдын эрки менен өздөрүн бизге арнашты. Демек, курмандык кызматын аргасыздан эмес, чын көңүлдөн, колдон келишинче кылган маанилүү. Бирок муну кыла алышыбыз үчүн алгач өзүбүздү Кудайга арнашыбыз керек. Алгач өзүбүздү Кудайга арнабай туруп, башкаларга өзүбүздү арнай албайбыз. Өзүбүздү Кудайга арнабай туруп, колубузда болгон нерселерди, чөнтөгүбүздөгүнү да Кудайга арнай албайбыз. Бирок анын бардыгын берген Кудай да. Муну түшүнсөк дагы, эгерде өзүбүздү Кудайга алгач арнамайынча, Кудай берген нерселерди Кудайдын өзүнө дагы бере албайбыз. Бирешендик менен кызмат кыла албайбыз. Ар кимибиз өзүбүзгө суроо берели. Мен алгач Кудайга өзүмдү арнадым беле? Мен курмандык кызматын чын көңүлдөн, колумдан келишинче аткарып жатамбы? Башыма кыйынчылык келгенде, финансылык жактан жетишсиздик болгон учурларда курмандык бербей эле турсам болот деп жаткан жокмунбу? Андан ары 8 бөлүм 6 аяттан 15 аятка чейин элчи Павыл корунтуктарды да жоомарт болууга, берешен болууга чакырып жатат. Бул ирет ал Иса Теңирди үлгү кылып көрсөтөт. 9 аятта Теңирибиз Иса Машаяктын ырайымы силерге белгилүү. Ал өзү бай болуп туруп силер үчүн жакырланды. Силер анын жардылыгы аркылуу бай болушуңар үчүн ошентти. Мына, Машаяк өзү бай болуп туруп силер үчүн жардыланды. Ал силер үчүн өзүнүн бардык артыкчылыктарынан, байлыгынан баш тартты. Силерди сүйгөндүктөн ошентти. Демек, силер да андан үлгү алгыла. Силер да керек болсо жакыныңар үчүн ошенткиле дейт. Бул кызматты корунтуктар 1 жыл мурун эле башташкан экен. Бирок баштап коюп, аягына чейин чыгышкан эмес. Эми болсо Павыл аларды баштаган ишин аягына чейин чыгарууга үндөп жатат. 13 аяттан 15 аятка чейин курмандык кызматындагы маанилүү принциптерди, тагыраак айтканда, теңдик принцибин көрө алабыз. 13 аятта башкаларга жеңилдик болуп, силерге оордук түшпөсүн. Тескерисинче теңдик болсун. Теңдик болуш үчүн азыр силердин ашык нерсеңер тигилердин кем карчын толуктоого жумшалсын. Кийин тигилердин ашык нерсеси силердин кем карчыңарды толуктоого жумшалсын. Ыйык жазууда көп жыйнаган адамдыкы ашып калган жок, аз жыйнаган адамдыкы жетпей калган жок деп жазылган. Андан ары 8 бөлүм 16 аяттан 24 чейинки аяттарда элчи Павыл ушул курмандык кызматын алдын ала даярдоого жыйындар тарабынан дайындалган ишенимдүү өкүлдөрдү жиберген. Алардын башында Павылдын ишенимдүү кызматчысы Тит болгон. Алар бардык жактан Машаяктын ишенимдүү кызматчылары болушкан. 9 бөлүм кайрымдуулук кызматы, тагыраак айтканда Иерусалимдеги ыйыктарга жардам берүү кызматы жөнүндө. Корунтуктар бул кайрымдуулук кызматын 1 жыл мурун эле башташкан, бирок аягына чыгышкан эмес. Павыл болсо македониялыктарга: "Ой, корунтуктар бул кайрымдуулук ишине даяр" деп алар менен мактанган. Бирок тигилер Павылдын мактанычын уятка калтырбай, баштаган ишин аягына чыгарышы керек эле. Мына ошол себептен элчи Павыл алдын ала кызматташтарын жиберген. Эми бул бөлүмдөн дагы кайрымдуулук кызматы жөнүндө маанилүү, иш жүзүндө керектүү принциптерди ала алабыз. Ошондой эле бул принциптерди колдонгондорго берген Кудайдын маанилүү убадаларын дагы көрө алабыз. Принциптер 9 бөлүм 6 аятта. Айтарым бул:
Аз еккен аз жыйнайт, мол еккен мол жыйнайт. Кыйналып же аргасыз болуп эмес, ар кимиң жүрөгүңдөн чыкканды бер. Анткени Кудай чын көңүлү менен берген адамды сүйөт. Бекемдөө жана Кудайдын уадасы. 8-аят. Ар дайым бардык нерсеңер жетиштүү болуп, жакшы иштерге бай болушуңар үчүн силерди ар кандай жакшы нерселерге байытууга Кудайдын кудурети жетет. Ыйык жазууда 9-аятта. Жакырларга марттык менен таратып берди, анын адилеттүүлүгү түөлүк болот деп жазылган. 10-аятта. Үрөн себүүчүгө үрөн, жегенге нан берген Кудай сепкен үрөнүңөрдүн түшүмүндө мол кылып, адилеттигиңердин жемишин арттырат. 11-аят. Бардык нерсеге бай, жоомарт болушуңар үчүн ошондой кылат. Ошентип силердин жоомарттыгыңар бизде Кудайга болгон ыраазычылыкты жаратат. Бул кызматтын жыйынтыгы кандай болот? 11-аяттан 13-аятка чейин. Ошентип силердин жоомарттыгыңар бизде Кудайга болгон ыраазычылыкты жаратат. Анткени бул кызмат ыйыктардын кем карчын толуктоо менен гана чектелбестен, көп адамдарда Кудайга болгон чексиз ыраазычылыкты жаратат. Жыйынтык бул Кудайга болгон ыраазычылыкты жаратат. Анткени ыраазычылык бул улуу байлык. 13-аятта. Анткени бул кызматтын натыйжасын көргөндө, өзүңөр кабыл алган Машаяктын жакшы кабарына моюнсунуп, алар менен жана башкалар менен чын ниеттен мамилелешип жаткандыгыңар үчүн алар Кудайды даңктап жатышат дейт. Демек, бул кызматтын натыйжасы Кудайга болгон чексиз ыраазычылыкты, Машаяктын жакшы кабарына моюнсунууну, бири-бири менен чын ниеттен мамилелешүүнү, кара ниет же жаман ой менен эмес, чын ниеттен мамилелешүүнү жана Кудайга болгон даңктоолорду жаратат. Жалпы жыйынтык чыгарсак, бүгүн биз сиздер менен 2-Корунтуктар 8 жана 9 бөлүмдөрдүн негизинде Машаякчынын курмандык кызматы аттуу теманы карадык. Көптөгөн принциптерди жана Кудайдын уадаларын көрдүк. Эгерде биз курмандык кызматына байланыштуу бүгүн өздөштүргөн принциптерге ылайык жашасак, анда Кудай дагы өз уадаларын аткарат. Айтарым бул: аз эккен аз жыйнайт, мол эккен мол жыйнайт. Кыйналып же аргасыз болуп эмес, ар кимиң жүрөгүңдөн чыкканды бер. Анткени Кудай чын көңүлү менен берген адамды сүйөт. Сөз менен айтып жеткире алгыс улуу белеги үчүн Кудайга даңк. Амин.